Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда акыркы сутка ичинде коронавирус оорусуна чалдыккандардын саны азайганы байкалса, Орусияда бир сутка ичинде 596 адам көз жумду. Аида Касымалиеваны кызматтан кетирүү үчүн депутаттар тарабынан кол топтолуп жаткандыгы айтылууда. Өлкөдө электр энергиясы автоматтык түрдө өчүп калуу коркунучунда. Быйыл кышында жарыксыз калабызбы? Дүйнөдө алтын арзандагандыктан Кумтөрдүн кен казган Центара Gold компаниясынын анын ичинде Кыргызстандын дагы акциялары кайра түштү. Ушул жайда алтындагы акциядагы кымбаттаган болчу. Ал ортодо өлкөдө кендин өзүнө байланыштуу талкуу уланууда. Жаңы бийлик мурдара Кумтөрдө алтын түгөнүп бараткандыгын билдирген. Компания болсо чалгындоону улантаарын кабарлаган. Адистердин эсебинде Кумтөрдө 400 тоннадай алтын казылды. Дагы 300-500 тоннадай алтын бар. Быйыл жайда дүйнөдө алтын кескин кымбаттап, тарыхый максимумга жеткен. Тагыраагы анын бир унциясынын баасы июлдун аягында жана августтун башында Нью-Йорктогу COMEX биржасында 2000-2090 АКШ долларынын тегерегинде кармалып турду. Бул бардык өлкөлөрдө алтын өндүргөн компаниялардын акцияларынын кымбатташына алып келген. Азыр декабрдын ортолорунда алтындын баасы 1835-1850 долларга түштү. Натыйжада бул тармактагы компаниялардын куну дагы төмөндөдү. Токтогул суу сактагычында 16 декабрга карата суунун көлөмү 13,1 миллиард куб метр суу калды. Өлкөдө электр энергиясы автоматтык түрдө өчүп калуу коркунучу жаралганын вице-премьер-министр Равшан Сабиров парламенттеги жыйында билдирди. Электр энергиясын колдонуу боюнча коюлган чектөөлөр азырынча бир дагы аймакта сакталбай жатканын 2 күн мурун Улуттук энергия холдингдин өкүлдөрү дагы билдиришкен. Ноябрь айында 36 миллион киловатт-саат энергия колдонулган. Электр энергиясы 7-10 миллионго көп колдонулууда. Бардык көмөкчү ордондор кызып кетип жатат. Ушундан улам электр энергиясы автоматтык түрдө өчүшү мүмкүн, деди Сабиров. Токтогул суу сактагычына 19 миллиард куб метрден ашуун суу батат. 2007-2008 жылдары Токтогулдагы суу 7-8 миллиард куб метрге чейин азайып, бийлик элге электр энергиясын берүүгө чектөө киргизген. Ош облустук прокуратурасында улук прокурор Союзбек Сарыковго байланыштуу кызматтык иликтөө башталды. Союзбек Сарыков Ош шаардык сотундагы отурумга мас абалында катышып, андан соң судьянын бөлмөсүндөгү терезенин тосмосун бузуп качып кетти деп сүрөттөлгөн видео 12 декабрда интернетке тараган. Сарыков алкоголдук ичимдик ичкенин четке кагып, чагымга алдырбаш үчүн жана коопсуздугунан кыжаалат болуп, терезе аркылуу качып кеткендигин билдирди. Ош шаардык сотунун имаратында 12 декабрь күнү тартылган тасманы Венера Касымова Фейсбуктагы баракчасына бөлүшкөн. Анда Касымова Ош облустук прокуратурасында улук прокурор Союзбек Сарыковго кайрылып, анын мас абалында сот отурумуна катышкандыгын айтып жаткандыгын угууга болот. Союз мас абалыңда менин баламдын тагдырын чечтиңби? Мен керектүү жерге арызданып көрсөтөм керек болсо. Сөзүңдү сүйлөй албай, кагазыңды окуй албайсың. Менин баламдын тагдырын кантип чечесиң деп кайрылган тасманын автору. Андан соң Сарыков судьянын бөлмөсүнө кирип кеткен. Сот имаратынын сыртынан тартылган тасмадан болсо терезенин тосмолору кайрылып калгандыгы чагылдырылган. Шаардык милиция бул иш жоруктар кодексинин 119 беренеси майда бейбаштык боюнча катталып, иликтөө жүрүп жаткандыгын маалымдады. Кордолгон 13 жашар өспүрүм кыздын ата-энеси Тоң райондук соттун чечимине макул болбой, Ысык көлдүн облустук сотуна кайрылды. Бул тууралуу акыйкатчынын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык бул иш боюнча мындан ары сот жыйындарына акыйкатчынын аппараты дыкаттык менен мониторинг жүргүзмөк болду.
Жабыркаган кыз учурда Ысыгатар районундагы реабилитациялык борбордо экендиги айтылды. Акыйкатчынын аппараты аталган кылмыш жазык кодексинин 164-беренеси 16 жашка жетелек адам менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер менен каттоого алынгандыгына макул эместигин билдирген. Эске салсак, акыркы күндөрү социалдык тармактын колдонуучулары Ысык Көл облусунун Тоң райондук сотунун судьясы Сабыр Содонбековдун чечиминен нааразы болууда. Ал 13 жаштагы мектеп окуучусун зордуктады деп шектелген 3 кишинин экөөнү актап жиберген. Бул иш боюнча ЮНИСЕФ, Бириккен Улуттар уюму, аялдар жана адам укуктары боюнча жогорку комиссар башкармалыгындагы үн катып, күнөөлүү адамдар адам укугу боюнча эл аралык стандарттардын негизинде жоопкерчиликке тартылышы керектигин белгилешкен. Бишкекте жубайлар таксисти өлтүрүүгө аракет кылышкан. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, 2020-жылдын 12 декабрында Сокулук райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен Бишкек шаарынын 2001-жылы туулган тургуну кайрылган. Анын айтымында 12 декабрь күнү саат 20:00-дө 20-25 жаштагы жигит менен кыз Новопавловка айылына унаа менен барууну суранышкан. Алар айдоочуга кол салып телефонду жана 600 сомун тартып алышкан. Андан кийин алар айдоочуну бычыканын жанына ыргытып жиберишип, анын унаасына отурушкан. Унаа ошол эле күнү кылмыш болгон жерден алыс эмес жерден табылды. Кечээ 15 декабрда кылмышка шектүүлөр кармалды. Алар 1998-жылы туулган эркек жана 1995-жылы туулган анын жубайы болушкан. Вице-спикер Аида Касымалиеваны кызмат ордунан кетирүү үчүн кол топтолуп жаткандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу маалыматты Тараза Кейжи сайты жайгаштырган. Сайттын ишенимдүү булактары билдиргендей, жогорку кеңештин депутаттары вице-спикер Аида Касымалиеваны кызматтан кетирүү үчүн кол топтоп жатат. Жээнбековчыл деген Касымалиеваны кетирүү боюнча кол топтоо бийликчил күчтөр тарабынан жүрүп жаткандыгы белгилүү болду. Учурда 20-дан ашуун депутат кол койгон. Касымалиеванын ордуна Гүлкан Молдобекованы вице-спикер кылуу аракети көрүлүүдө. Евразиялык фонд Кыргызстанга $3 миллион грант бөлмөй болду. Бул боюнча макулдук берилгенин саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун аткаруучу директору Андрей Широков кабарлады. Аталган фонд Кыргызстандын $3 миллион грант берүү боюнча арызын жактырды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Бул каражат санитардык транспорт жана тез жардам унааларын сатып алууга керектелет. Алар Кыргыз Республикасы менен Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун ортосундагы кызматташтык жана коронавируска каршы күрөшүү боюнча биргелешкен аракеттер боюнча талкуулашты. Евразиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду катышуучу мамлекеттердин экономикасын колдоодо регионалдык финансылык механизм болуп саналат. Инвестициялык жана каржылык насыяларда, ошондой эле гранттар түрүндө каржылык колдоолорду Кыргызстандан сырткары Беларусь, Тажикстан менен Армения алып турат. Кыргызстанда COVID-19 менен ооругандардын саны азайып баштады. Алсак, акыркы суткада коронавирусту 241 киши жуктурду. Ал эми 403 бейтап ооруну жеңди. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Ушуну менен дартты жеңгендердин саны 71.270-ке жетти. Ал эми COVID-19 илдетинен бир бейтап каза тапкан. Ал Ош облусунда даарыланып жаткан. Жалпысынан коронавирусту жеңе албай каза тапкандардын саны 1317 болду. Ал эми Орусиянын аймагында өткөнкү бир сутка ичинде коронавирус оорусунун кесепетинен 596 адам каза тапты. Өлкөнүн ыкчам штабынын маалыматы боюнча бир суткада көз жумган бейтаптардын саны боюнча биринчи орунга Москва шаары 73 адам менен чыкса, экинчи орунда Санкт-Петербург, ал жакта 69 адам көз жумган. Пандемия башталгандан бери Россия Федерациясында жалпы 48.564 адам коронавирустун кесепетинен көз жумду. Андан сырткары 2,7 миллион адамга оору жугуп, алардын ичинен 2 миллион 100 миң адамга айыгып чыккан. Учурда дарыгерлер 579.177 адамды дарылап жатышат. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.